Ош облусуна бөлүнгөн бир жолку материалдык жардамдын суммасы 75 миллион 500 миң сомду түздү. Ал селден каза болгон 12 жарандын ар бирине 1 миллион сомдон, дагы 1 миллион сомдон авариялык абалга кептелген 50 турак үйдүн ээлерине жана капиталдык оңдоого муктаж делинген 27 үйдүн ээсине 500 миң сомдон берилет. 75 миллион сом каражат келип түштү. Кудайым буйрса ушу жергиликтүү бийликте ушу элдердин мындай жеринде банктардан счетторун ачып, 1-2 күн ичинде кудайым буйрса счетторуна түшүп калган атат. Ал эми ошол мындан аркы ошол каражатты мындай даректүү же болсо бир багыттуу колдонуу максатында дагы биз ушу жеринде жергиликтүү бийликтерге тапшырмаларды так түштү. Буга кошумча турак жайын камсыздандырып койгон үй ээлерине да мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан кенемте төлөнүп берилет. Нукат районундагы 4 жаранга жалпы 600 миң сом төлөнүп берилсе, Кара Суу району менен Ош шаарындагы 56 жаранга карата учурда комиссия иштеп жатат. Кээде тех паспорттары жок болуп калат экен, өзүнүн кээде паспорттары жок болуп калат экен. Ошолорду толуктагыча уже күн да убакыт өтүп кетет экен да. Колунда камсыздандыруу полиси бар экен да, кийин билип калып анан келип атышат да, өздөрү да кеч келишет да адамдарчы. Бүткөндөн кийин канча убакытта уже? Биз заявленияны алып, документтерин толук бүткөндөн кийин 30 күндүн ичинде төлөп беребиз. Селдин калдыктары тазаланып, бөксөргөн көңүлдөр көтөрүлүп, кыйраган үй-жайлар калыбына келтириле баштады. Жаңы турмуш баштап жаткандардын бири Бектур Калыбек уулу. Убакытты текке кетирбей, ошо өзүбүздө болгон мүмкүнчүлүк менен баштап тура берели деп чечтик. Азыр жайдын күнүндө ар бир күнү убакыттан утурбай эле деп ошо баштаганбыз. Азыр ошо дубалын уруп бүтөйүн деп калды. Эми мамлекет тарабынан берилип калса дагы, ал менен дагы ошо үйдүн иштерин бүтүрүп быйыл кышка чейин киребиз деген ниетибиз бар. Алижан Абдуллаев болсо жаңы үйүн жаңы эреже менен куруп жатат. Болуп өткөн табигаттын кырсыгы үй курууда курулуш нормаларын сактоону эскертти дейт. Азыр бу жерде биз куруп атабыз, биринчи палтарашка үй куруп атам. Бу жер көрүп атасыздар, фундаментин бийик көтөрбөсөк болуп экен. Ошон үчүн көтөрүп туруп, палтарашка куруп атам. Тургундар аймакка курулуш материалдарын дөң баада сата турган убактылуу пункт ачып берүүнү өтүнүшөт. Ана менин окшогон бу жердеги баардыгы көпчүлүк бар. Ошо курулушчулар да ошондой куруп атат. Лекин ошо акча төлөп бу жерден семей шагал пагалып алып келишем. Уларга дагы ошондой менге окшоп, улар дагы алып келиши кыйналып атат. Şu yerге bir anaqı baza жакырак база ачып берип койсо, же жеткирип бере деген адамдар болсо, жакшы болот эле. Селден жабыр тарткандарды завод наркындагы курулуш материалдар менен камсыз кылуу үчүн ишкерлер менен ооз-2 келишим түзүлгөнүн жергиликтүү бийлик жетекчилиги билдирди. Миргүл Бокошова, Мирзат Нуманов, Ала-Тоо 24, Ош.